Электрондук кызмат көрсөтүү порталынын ишке кириши менен онлайн кызмат көрсөтүү кыйла жеңилдеди. Порталга өзүңүздүн электрондук кол тамгаңыз менен кире аласыз. Электрондук кол тамга сиздин санарип паспортуңуз болуп эсептелет. Ал биометрикалык паспорттун 2017 жылкы үлгүсүндө да камтылган. Сиздин паспортуңуз жеке маалыматтарыңыздын ачкычы катары эсептелгендиктен, аны башка бирөөгө берүүгө болбойт. Себеби анда сиздин электрондук кол тамгаңыз жайгашкан. Бүгүнкү күндө электрондук кол тамга жана идентификациялык бирдиктүү системасынын ишке кириши менен сиз дүйнөнүн бардык чекитинен электрондук кызмат көрсөтүү мамлекеттик порталына кирип, керектүү мамлекеттик кызматтарды ала аласыз. Ошондой эле электрондук кол тамгаңыз аркылуу бардык ведомстволордун порталдарынан электрондук кызматтарды ала аласыз. Электрондук кызмат көрсөтүү мамлекеттик порталы төмөнкү даректе жайгашкан. Портал чекит, түндүк чекит KG.